Бекер бербе, бекер кыл. Бүгін достар келсе, туған келсе, бүгін техи барлар, бүгін бизнес центри барлар, бүгін кухнясы барлар, бекер чай беріп қойын, досымдық еде, туғаным еле деп қойыр еді да. Таксиде іште отат бір студент бала, достар 5-6 шығып алады, сардан кешке жүрө берет да. Анын бензини бар, анын такси іште отат, машина аренда, ойлош жоқ да. Биздикилер бүт буттан тартмайлар да. Эгерде мен салыштырган маселе Европа менен Кыргызстанды салыштырып карайсың да. Европада bir dost танышы bir кофейня аша турган болсо, мисалы үчүн, Барат, колдойт да. Акчаны кичине ашыкчара таштап коет кеде. Неге колдосун, өнсүн дейт да. Мен да досторум ишекте кафе ачат, ашкана ачат, бирдеке ачат, барам, ошол жерге барам атайын, досумдук, таанышымдыкы адал, халал деп. Анан көбүрөөк бергенге аракет кыласың. Неге иши жүрүшүп кетсин, жөн нөлдөн чыгып атат бул байкуш деп. Айтайын дегеним, сиз дагы дос болуп, туган болуп бир жерде, бир туганыңыз, досуңуз бирдеке ачтыбы? Барып эптеп бекер экен, бекер бул досумдуку деп пайдаланышты ойлобостон, колдошду үйрөнүңүз. Ошо байкуш өссүн, өнсүн, бизнес туруп кетсин эле. Анан сиздин күткөнүңүздөн да көбүрөөк сизге жакшылык кылат ал. Биз бутан тартпашыбыз керек. Неге бизнесмендер көп чыгып атат, бирок 0% ба 1ге чыкпастан кайра түшүп кетип атат десеңиз, тугандардын арасынан эле чыга албай атат. Аларды багамын деп байкуш күнәсі да жабылып кетип атат. Таксилик кыламын деп машинасы да бузулуп өлүп атат. Андай болбош керек да.